Өлкө аймагында кандай гана жагымдуу жаңылыктар, маданий өсүштөр болобу, өнүгүүлөр болобу, бунун бардыгын бизге жол көрсөтүп, тарбиялап, билим берген сөзсүз түрдө бул мугалим болот эмеспи? Бул жашоодо негизи 3 мугалим бар деп коет экен. Биринчиси бул сөзсүз түрдө ата-энебиз, экинчи бул турмуш, жашоо, ал эми үчүнчү биздин негизги колубуздан келбесе дагы үйрөтүп жол көргөзгөн биздин мектептеги кадимки мугалимдерибиз. Андыктан мугалимдерибиздин өмүрү узун болсун деп биз берүүбүздү алды карай улантабыз. Анткени мугалим деген сөз бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу сөздөрдүн бири болуп жатса керек. Анткени окуу жылы жыйынтыкталып жатат, сынактар болуп жатат. Бул учурда мугалимдерибиз меле көз алдыбызга укмуш элестетилип жаткан убак. Андыктан ошол мугалимдердин темасын утурлай бүгүнкү келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз бар. Анда тааныштыра кетсек. Менин кесиптешимдин сөзү куруу болбосун, сыпсак болбосун деп атайын. Биз ардактуу мугалимдерди таң эрте таңкы мейманыбыз катары чакырып отурабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн биз бүгүнкү күндө Энелер мектебинин ар бир мектепке кириши, анын программасы, негизи эле бул Энелер мектеби деген эмне? Мына ошол Энелер мектебинин негиздөөчүсү жана мугалими жекебизди мейманыбызга чакырганбыз. Тагыраак тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, педагог, бир нече китептердин автору жана ошондой эле эң негизгиси Энелер мектебинин негиздөөчүсү Капыр Мадаминов агайыбыз жана ошондой эле Турсуматов атындагы мектептин директору, мугалим эжекебиз Мамбет Иманова Гүлнара. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен. Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы агай? Жакшы, рахмат. Бир нече аралыкта алыстан бери атай ушул жалпы кыргыз элине жакшы маалыматтарды, өзүңүздүн жасап жаткан иштерди бөлүшүү үчүн келгениңизге алгач эже ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Ал эми сөзүбүз башталгандан соң эле ушул ата-энелер мектеби же болбосо ушул сыяктуу баштасак кантип түзүлтөлү? Биз теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы маалымат айта кеттик, Энелер мектеби деп. Бул Энелер мектеби деген эмне? Билгендер бар, билбегендер бар. Келиңиз алгач муну ушунун тарыхы же болбосо бул эмне деген мектеп, бул эмне деген программа, кененирээк маалымат катары айтып, анан сөзүбүздү баштасак агай. Жакшы, рахмат. Алгач чакырып, интервью алып, коомчулукка алып чыкканыңыздар үчүн рахмат. Туура алыстан келдик, Ошко келип, Оштон бери самолет менен учуп, мына сиздер чакырган боюнча алдыңыздарда. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, Энелер мектеби албетте анча-мынча кабарыңыздар болсо керек. Сиздин сурооңузга жооп берсем, Энелер мектеби бул балдарды тарбиялоо, аларды чыныгы асыл инсан, кесипкөй кылып тарбиялоодо эң алгачкы жана түбөлүктүү мектеп бул үй бүлө экен. Анан ошол жерде Энелер мектебиде эне болуунун маданияты, эне болуунун адеби, анан балдарды тарбиялоонун жолдору, методдору, ыкмалары жөнүндө окутуучу өзүнчө бир программа, школа, мектеп, ошону Энелер мектеби деп атап койдук. Бул бизде 92 жылы башталып, 97 жылдан бери эксперимент катары өтүп келүүдөбүз. Ошондо Энелер мектеби программасын мектепке киргизүү кандай болот атагай? Рахмат. Алгач мындай демилге катары өзүбүздө Баткен облусунун Лейлек району номер 3 эксперименталдык мектеп гимназияда баштаган болсок, акырындап анан район, область 2018 жылы республикалык эле эмес, эл аралык масштабта ошо эне мектебибиздин тажрыйбасынын негизинде Тажикстан, Өзбекстан катышкан Энелер мектеби боюнча симпозиум, форум өттү Баткенде. Ошондон бери акырындап мына азыр 7 дубанда болуп келатат. Ошонун бири катары мына азыр алдыбызда отурган Гүлнара Мазаралиевнанын Воронцовкада мектеби ушул сыяктуу 7 дубанда азыр Энелер мектеби кулат жайып келүүдө. Акырындан ачылып келе жатат. Ал эми Гүлнара эже айтып өтсөңүздөр, мектеп директору катары бир нече жылдан бери мектеп келесиздер. Анан негизи Энелер мектеби бул кандай өзүнүн таасирин берет окуучуларга, мектептин алдыга жылышына? Капыр Маматкуловичтин иши, ушу Энелер мектебинен алган ийгиликтери, энелерге таасири жөнүндө биз 2 жылдан бери терең билип калдык. Бул мезгилге чейин өтө терең билбептирбиз. Албетте буга чейин деле мектепте ата-энелер менен иштөө жүргүзүлүп келген. Бирок биз
ошону баягы ийине жетпептирбиз деп азыр анализ жүргүзөбүз да. Анан ошо тереңдеп үйрөнгөндөн кийин катабыз түшүндүк. Анан ата-энелерди чогултуп 1,5 жыл болду. Биз ата-энелерге атайын агайдын программасынын негизинде, мына программасынын негизинде түзүп алып, анан бардык мугалимдер расписанияга ылайык анан ошону бекитип сага койтуп келебиз да. Бул албетте ата-энелерге абдан өзүнүн натыйжасын берүүдө. Ата-эне дагы эң биринчи тарбия ишинде биз өзүбүздүн кемчиликти сездик дейт. Бул азыркы мезгилде мектеп менен ата-эненин ортосунда кичине ажырым болуп, анан бирке кандай деп айтсам, тирешүү сыяктуу да болот. Кээ бир кездерде түшүнбөстүктөр болуп кетет. Ата-эне болсо мугалимди күнөөлөйт, мугалимдер болсо ата-эне карабайт дейбиз да. Анан ошондо эң негизгиси бизге ушул пайдасы ушу болду. Ата-эне кемчилигин сезди. Көрсө биз тарбия ишинде баланы кийинтип койсок, анан тамагын алып берсек, мектепке жөнөтсөк, тарбияладык деп жүрүптүрбүз. Көрсө тарбияны өзүбүздөн башташ керек экен деген ата-энелердин сөзү бизди кубантты. Анан албетте мындай тарбия ишинде үйдө биз катуу балдарды урушуп алып, анан сиздердин алган сабагыңыздардан кийин эсибизге келе калабыз дейт. Көрсө антип урушпаш керек экенин сиздер өтпөдүңүздөр беле. Анан биз башкача, биз аябай көп алып жерде методдор агайдан үйрөнгөн методдор, ошону пайдаланып атабыз дегендерин угуп кубануудабыз да. Биз ишти жаңы баштадык, буюрса жыйынтыгы болот деп ойлойбуз. Сонун. Агай, бул энелер мектеби дегенде кимдер окуш керек? Мугалимдерби, ата-энеби, ошол эле мектепте окуучуларбы, тышкы чөйрөбү, энелер мектеби, мектеп программасына киргизебиз деп атабыз, бирок кимдер кантип окуш керек деген суроо жаралат. Эң жакшы, рахмат. Азыр 7 областта, жакында Жалал Абадта чакырышты барып келдик. Андан бул жерде Чүй Токмокто, Токмок шаарында энелер мектебини сиз айткандай ким окуш керек, ким окутуш керек. Бул дагы бир маселе да. Кечээ күнү мен Нарын областы Жумгал районунун дагы ошо эне мектеби боюнча акимият чакырып, райондук билим берүү бөлүмү барып келдик. Энелер мектебиде балдары 1 класска келе турган энеден баштап 11 класстын энелериге чейин ар бири өзүнүн классы боюнча окуш керек да. Ар бири өзүнүн классы. Анткени жаш курагынын өзгөчөлүгүнө ылайык да. Мына карасаңыздар, бул жерде 1 класстын энелер мектебинин программасы турат, сааттары. Ошол жашка тиешелүү. Бул жер 2, бул жер 3, ушинтип 11 класска чейин келет. Бул бир. Демек, энелер ал бул маселе өтө курч болгонунун себеби эмнеде дегенде, акыркы жылдары мана аламдашуу болуп атат. Информациялык коом болуп атат. Анын жакшы жактары дагы бар, анан бир аз кыжалат кыла турган жактары бар. Балдардын арасында укук бузуу, зордук, зомбулук, рекет, Кудай сактасын, суицидден сактасын, ушундай бир терс көрүнүштөр мектептин дагы өз алдынча эгер атайын окубаса, үй бүлөнүн дагы даремети жетпей калган учурлар болуп атат. Ошолорду алдын алуу максатында энелер мектеби, качан гана энелер бала тарбиясын мыкты билсе, көзөмөлдөсө, ошондо мынабул терс көрүнүштөрдүн алдын алынышы көптөгөн мисалдарда далилденип калды. Ошол себептен 2022 жылы 13 майда билим берүү министрибиз Алмаз Бейшеналиевдин атайын буйругу менен жаңы окуу жылыдан октябрдан баштап 7 Дубандын ар бир районунда 10 пилоттук мектеп жана 5тен пилоттук балдар бакчасы тандалып алып, анан ошолордун тажрыйбасынын негизинде акырында бардык мектепке чейинки жана мектептерде энелер мектеби окутулуусу жөнүндө атайын буйрук чыкты. Бул албетте муну 27 жыл илгери баштаган ушу демилгечи автор катары мен үчүн өтө кубанычтуу. Мен учурдан пайдаланып министрибизге ушуга жардам берген жалпы ушу биздин билим берүү жаатындагы иштегендерге ыраазычылыгымды билдирип кетем. Эң сонун. Ал эми агай айтып калдыңыз, сиз алгач ошол өзүмдүн мектебиме пилоттук негизинде 5 жылга жакын 97 жылга чейин дагы текшерип көрдүм. Андан кийин башка мектептер менен деп, бүгүнкү күндө ошол сиз тыгыз иштешип жаткан мектептерде жыйынтыктар өздөрүнүн жемишин берип жатабы ошол? Рахмат. Мына ушул
энелер мектеби сиз айткандай иштеше баштагандан кийин бир топ эң биринчи үй бүлөдө дагы, мектепте дагы ошол айылда, ошол аймакта моралдык психологиялык климат жакшы болуп калат экен. Балдарда түндө жүрүү жок. Анткени энелер окугандан кийин саат 7-8ден кийин мен баламды чакырайынчы, кайда жүрөт дегендей. Анан социум деген бар. Ким менен достошуп, ким менен жүрөт. Андан кийинкиси балдарымды илим, билимге багыттайын дегендей. Мына ушунун баардыгы энелер бунун мазмуну жөнүндө азыр мен токтолом, эмнелерге окуйт. Азыр сиз суроо бердиңиз, кимдер окуйт деп. Анан азыр эми кимдер окутат жана эмнелерге окутат дегенге азыр токтолобуз. Ошентип азыр Баткен областы, Лейлек Баткенден баштап Ош, Жалал-Абад, анан Нарын, Ысык көл, Талас областынын ондогон мектептеринде Кудайга шүгүр бул кулач жайып келатат да. И бардыгы да бир жакшы кубанычтуу кабар. Адеп, тарбия дагы өзгөрдү. Анан кийин эң башкысы билимге болгон мамиле өзгөрдү деп. Ушул жерде дагы бир үндөштүктү айтып кетейин. Биздин президентибиз Садыр Жапаровдун алгачкы указы адеп ахлак, инсандын адеп ахлак тарбиясыны жакшыртуу деген ошол указдын бир негизги бөлүгү үй бүлө институтунда тарбияны жакшыртуу деген бөлүмү бар да. Мына ошого дагы эне мектеби мындай үндөшүп, өбөлгө болуп турат да. Сиз берген кандай өзгөрүү болуп атат дегенге азыр мына кайрадан Гүлнара Мазаралиевнага сөз берсек, ошол эне мектебини 1-2 жыл илгери киргизип, алгачкы жемишини пайдаланып көрүп жаткан директор катары өз тажрыйбасынан айтса болот. Кандай өзгөрүү болду? Гүлнара эже. Сөз сизде. Баягы чындыгында эле 2 жылдан бери мына ошол эне мектеби азыркы учурда сиздердин мектебинде иштеп жаткан экен. Ага чейин кандай эле, азыркы учурда кандай, энелердин көз карашы кандай, жана ошондой эле аларга энелер үчүн орчундуусу, энелер мектебинин ичиндеги суроолордун эң эле орчундуусу эмне экен? Ооба, биз бул мезгилге чейин ата-эне менен иш алып барууда мектептин ичинде бар. Биз иш алып барып эле жүрөбүз деп ойлоп келгенбиз да, көрсө биз дагы тереңдеп иш алып барбаптырбыз. Анан агай айткандай, бул глобализация мезгилинде бул ата-энелерге жардам керек экен. Азыр баланы тарбиялоодо өзү оор иш болуп калды го. Бизге балдарды мектеп тарбиялабай, ата-эне тарбиялабай эле азыр мына смартфондор, телефон тарбиялап калды. Ал ушул көйгөй болууда. Анан ата-энелер дагы кыйналып турган кезде ушул биз үчүн кол табылгыс нерсе болду да. Анан аябай түшүнүү менен кабыл алып, өзүнүн бала тарбиялоосунда пайдаланып аткан ата-энелердин баягы бизге ыраазычылыктары, агайга ыраазычылыктары бул аябай чоң да. Анан ошолордун ыраазычылык сөздөрүн укканда биз кубанып калып атабыз. Демек ишибиздин агайчалык жете элекпиз. Анан кичине жемишин ала баштадык депчи. Албетте биз ар бир сабак өткөндө практикаңарды бөлүшкүлө, кайсы жерин кандай пайдаланып атасыздар, кайсы жерин сиз үчүн эффективдүү болууда деп биз энелерге сөз берип калабыз. Ошол мезгилде айтып атышат. Мен бир энени айтып коеюн, 5 эркек баласы бар, жаш эне. Анан өзү ошо 5 эркек баланы 3-өө мектепке келди. Анан ошолор тарбиялаш деле оңой эмес. Анан агайдын тарбия дөңгөлөгү деген бар да. Ошол тарбия дөңгөлөгүн өткөнбүз. Анан үйүнө барып эле ушундай дагы энелер бар да. Бизден эмнени укканды кайра пайдаланган. Бул аябай кубанарлык көрүнүш. Анан пайдаланып, балдарым кадимкидей системага түшүп калды дейт. Тартипке келип калды дейт. Анткени ар бир баланын тарбия дөңгөлөгү бар. Ал дөңгөлөк күнүгө жылып, анан балдарга ата-эне тарабынан приз бар. Аны жолдошум экөөбүз кеңешип, алып бере турган эле нерсени, бирок биз ошону тарбия дөңгөлөгүнө салдык дейт да. Анан мисалы үчүн кичинекейлер китеп сурайт экен, чоңдор ролик сурайт дегендей да. Анан ал жерде китеп окуу, балдар китеп окубай калды деп атабыз. Мамиле жана урушканычы, эмгек тарбиясы, ушу тарбиялар эле кирет. Күнүгө жылдырып, кечки саат 9-да китеп окуу дегенди киргизип койдук дейт. Мен алагысы унутуп калсам, балдарым этегин тарткылайт дейт. Апа, саат 9 болду, китеп окуйлу деп. Көрдүңүздөрбү? Бул эң жакшы жагы да, китеп окуйлу деп. Анан мен баягы балдарга убада бергенден күнүгө саат 9-да келип дөңгөлөгүбүздү жылдырып, анан китеп окуп баштадык дейт. Мына көрдүңүздөр, бул алгачкы жемиши. Анан биз ушундайларды эл алдына чыгарып айтып коюп атабыз. Жана бүт Кыргызстан боюнча булардын иш тажрыйбасы жайылып атат. Анан ушу жакшы жактары көп.
Жакшы. Мектепте балдар окуган бардык эле ата-энелерге окутуп жатасыздар да ошондо. Канча убакыттан бөлүнөт экен, ата-энелердин бардыгы макул болуп эле келип атышабы? Ооба, биз 2 группага бөлдүк. Мектеп чакан 419 окуучубуз бар. Анан башталгыч класс, чоң класстыкын бөлүп койдук. Анан бардыгына жарыя берилет. Айына бир жолу өткөрүлүп атабыз, ар бир эмеге топкоч. Анан эми ишим көп дегендер да бар да. Келбей койгондор да бар, бирок ошону билген ата-энелер да бар. Биз ошолор менен, ошолорго планы менен сагып жатабыз. Агай, сиз дагы айтып калдыңыз, кимдер окутулат мазмуну бүтүрүүчү темалар бир аз маалымат берип койсоңуз. Жана бир кызыктырып кеттиңиз, эмнелер окутулат деген дагы суроо бар депчи. Ошону билгибиз келип атат. Рахмат сизге. Чындыгында бул программаны 97-жылы түзүп чыгып, өзүбүз эксперименттин негизинде ошонун негизинде иш алып барып жатабыз. Мында эмнелер окутулат деген сурооңузга, мисалы 1-класстын ата-энелериге 7-8 жаштагы балдардын, 6-7 жаштагы балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү жана тарбиялык таасир берүү жолдору деген тема өтүлөт. Бул уже илимий маалыматтарды бирок жатык тил менен, энелерге түшүнүктүү тил менен. Дагы бир мисалды айтсам, мектепке жаңы барган балдардын окуу, жазуу, эсептөө жөндөмүн өстүрүүгө үй бүлөдө жардамдашуу деген. Өтө зарыл тема да. Дагы бир кызыктуу тема. Үй бүлөдө окууга кызыгуу, тырышчаактык, эмгекчилдик, жоопкерчиликке тарбиялоо, билимге кызыгуу жана каалоо тарбиялоо деген. Анан жашына ылайыкташ сунушталган аңгеме жомокторду окуп, анан айтып берүү деген 1-класс мисалы. Ал эми 6-класстарда уже возрастной өзгөчөлүгү 13-14 жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрү жана аларды тарбиялоонун өзгөчө методдору. Же болбосо бул балдарды үй бүлөдөгү эс алуу, ойноо, эмгектенүү, сабакка даярдануусун уюштуруу, чарчап, чалыгуу, нерв оорулары жана баш ооруларын алдын алуу, балдарды кыйнап да койбостугу жөнүндөгү темалар да бул жерде. Анан мисалы үчүн 11-класстарда караңыз, бул жерде такыр башка маселе. Бул жерде балдарды ЖРТга даярданууда үй бүлөдө шарт түзүү, кесип тандоого байгыт берүү, 17-18 жаштагы балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү, үй бүлө курууга, инсан болууга тарбиялоо деген темалар болот. Ал эми балдар бакчасында болсо, бул жерде балдар бакчасында программасынын негиздерин бергенбиз. 1-3 жашка чейинки балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүк жана аларды тарбиялоо жолдору. 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоонун багыт мааниси, табигаттын таасиринде балдарды тарбиялоо, ушул сыяктуу темалар камтылат да. Абдан сонун. Бул энелер мектебиндеги программаны карап, сиз айтканды байкап көрсөк, баягы энелерге бардык тармактан окутуу жүргүзүлөт экен да, бардык тармактын адиси болгонго аракет кылдырат экен да, баягы дарыгер болобу, психолог болобу, мугалим болобу дегендейчи. Эми жана айткандай, кимдер окутат деген суроо жаралды да. Жакшы, өтө мындай логикалуу, ыраттуу суроо менен келатасыздар, рахмат сиздерге. Эми кимдер окутат дегенге, алгачкы жылдары эксперимент мунун катары ушу программасыны түзүп, анан программаны эле түзүп койгон аздык кылат экен. Мынау китебин да жазууга туура келди да магачы. Мынау ата-энелер сиздер үчүн деген китеп. Бул 0 жаштан бойго бүткөндөн баштап 21 жашка чейинки балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү, санитария, гигиенасы, педагогикасы, илимий китептер, илимий тажрыйбалардын негизинде, бирок экөө тең. Бирок мен эгер муну илимий кылып берип койсом, ата-энелер аны түшүнбөйт да. Аны мен адаптировать этип, жатык тилге өткөрүп, ошентип туруп, ата-энелер үчүн китепти жазып. Бул азыр 17-чи жолу кайра басылып чыгып атат да. Эми ким окутулат дегенге, бул ар бир ата-эненин үй бүлөсүндө боло турган китеп. Мындай деген сөз бар, настольная книга деп. Күндө пайдаланып карап турчу китеп да. Ал эми кимдер окутат дегенде, алгач өзүм окутуп жүрдүм эле. Азыр болсо ар бир мектепте, ар бир класстын класс жетекчиси тарбиялык сааттын эсебинен 1 айда 1 жолу окутат. Демек, класс жетекчилери окутат. Эгерде бир мектепте
3-4 параллель класстар болот. Мисалы үчүн 1-класс 5, 5-класс 3, 11-класс 2. Параллель класстарга 2 класс жетекчи биригип туруп өтсө болот. Анан ушуга өтө маани бериш керек. Бул бир айда бир жолу эле энелер келет. 2 саат өтөт. 1 сааты теория, 1 сааты ошол өтүлгөндү амалияттык иш катары болот экен да. Мына кимдер өтүлөт экен? Ал эми аны мугалимдерди директордун, азыр министрдин буйругу чыкты дедим го. Ошонун негизинде райондо буйрук чыгат, мектепте буйрук чыгат дагы мугалимдер атайын тарбиялык забыштын жетекчилигинде даярдалат. Даярдалганда эмне? Мына программа, мына китеп, анан бардыгы жогорку билимдүү педагог бир жолу семинарда уккандан кийин алар уже дээрлик даяр болуп калат да. Анан эң башкысы энелерге сабакты өткөндө аларга моралдаштырып, насаат айтып отурбай, ашыкча көрсөтмө курал оюн менен ора болбостон негизги контентти бериш керек. Негизги мазмун. Кантип балдарды тарбиялаш керек, кандай жолдор, методдору менен. Мынанын бардыгы бул жерде камтылган. Эң сонун. Ал эми агай бул жактан ошол жаш өзгөчөлүгүнө жараша тарбия билим берилет деп калдыңыздар. Анан ошого жараша дагы мисалы уул бала, кыз баланы тарбиялоонун өзүндө жол жоболор болсо керек өзгөчөлүктөрү. Рахмат, бул да өтө туура суроо. Мына бул жерде мындай жаш өзгөчөлүктөрү эске алынат. Сиз айткандай мындай уул бала, кыз бала өзгөчөлүктөрү эске алынат. Анан дагы бир жагы бар. Ар бир балдардын дагы психологиялык өзгөчөлүктөрү болот да. Интеллектуалдык, дифференциалдуу иштөө жолдору дагы бул жерде бир аз камтылып кеткен. Бар ошолор. Анан сиздин колуңузда китепти мен кармап теле көрүүчүлөрүбүзгө көргөзгүм келип атат. Анткени жаш эне болоюн деп турган же болбосо эне болгон бир апа сөзсүз түрдө китеп окуйт экен. Ал китеп Кыргызстанда азыр дээрлиги көпчүлүгү орус тилинде жазылган экен. Анан биз ата-энелерге мына эгерде сиздер өз эне тилибизде окууну кааласаңыздар, ким ата-эне болууну бак алдына пландаштырган болсо, сөзсүз түрдө сиздин колуңузда мына ушул китеп болушу шарт экен. Анан агай, бул китепти сиздин автордук баягы китебиңиз эмнелерди камтыды? Мага абдан кызык болуп атат. Анткени бул ата-энелерге арналса, көпчүлүгү баягы энелерге дагы өзүнчө бир маалыматтар бар да. Анан сиз буну каяктан алып, кантип жаздыңыз деген бир суроо пайда болду менде. Азамат, жакшы, чындыгында мындай устат журналист экенсиңер, жаш болсоңор дагы мындай таамай суроолорду берип атасыңар. Туура. Бул китепти алгач жазганда мен 25 жыл эксперимент жүргүздүм. Жөн эле жерден жазылган жок. Ошол өзүмдүн байкоом, жүргүзүлгөн тажрыйбамдын негизинде жазылды. Анан азыр албетте бала тарбиясы жөнүндө деле китептер көбөйүп калды. Алардын көпчүлүгү котормо китептер. Түрк тилинен, орус тилинен, башка англис тилинен которо. Ал деле жакшы, жаман эмес. Болгонуга шүгүр, рахмат. Бирок кыргыз менталитети, кыргыз кыртышынан жаралган, өзүбүздүн дагы турмушту чагылдырган китеп болсун деп мен муну нукура кыргыздын турмушунан алып жаздым да. Ошол эле убакта дүйнөлүк тажрыйба эске алынды. Анан мисалы үчүн сиздер өтө туура бааладыңыздар, чар тараптуу камтылган темалар деп. Баягы кээ бир медицинага тиешелүү, балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү, психологияга тиешелүү жерлерини мен программага киргизгенмин. Бир күнгү сабакка ошол айылдагы же ошол аймактагы дарыгерди, педиатрды чакырып туруп сабак өткөздүрсө жакшы болот. Ал эми кээ бир психологиялык маселелерди мен бул жерде психология боюнча, дидактика боюнча илимий эмгектерге шилтеме берип аларды киргизгенмин. Алардан дагы камтылган. Анан эң кызыктуусу бул жерде ар бир баланын жаш курагыны эми кеңири эске алуу. Анан балдарда мисалы үчүн оң жакшы сапаттарды кантип тарбиялоо жөнүндө бул жерде бар. Терс сапаттарını кантип, мисалы ичи тарлык, каприздин алдыны кантип алуу,
же болбосо кандай кылып аларды эмгекчилдикке тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо дегендердин бул жерде темасы берилсе, мына бул жерде жана мен атыны темаларды атадым го, бул жерде мындай чечмелеп расшифровкасы баяндама менен берилген да. Бул өзүнчө эле бир жакшы ата-энелерге мындай колдонмо болот деп ойлойм. Эми учурдан пайдаланып министрибизге мен ыраазычылыкты айттым. Ошол буйрукта Арабай университети жана Ош педагогикалык университетинин окумуштуулары илмий негизде иштеп чыгылсын деген пункту бар. Мен кайрылып айтып кетет элем ошолорго. Ошол илмий негиздерин иштеп чыгууда 25 жылдык сынактан өткөрүлгөн мынабул программаны жана мынабул ата-энелер сиздер үчүн деген китепти негизге алып туруп иштешсе, автор катары ошол даярдап жаткан илимий окумуштуулар, менде дагы илимий даража бар, илимдин кандидаты деген. Ошол иштеп жаткан группанын курамында болсок жакшы болот эле. Антпесе кээде биздин илимий окумуштуулар эң жакшы илимий тил менен жазып ташталгандан кийин ал турмушка көбүнчө дал келиши кыйын да. Ал эми мынабул программа турмушта сынактан өтүп, турмушка энелерге, мугалимдерге ылайыкташтырылып, илмий теманы жөнөкөй тил менен берилген да. Ушуну мен даярдап жаткан илимпоздорго мындай сунуш катары айтып кетмекчимин. Мынабул эске алынсын, негиз катары кабыл алынсын, жана демилгечи жана 25 жыл апробациядан өткөргөн автор катары ошол илимий группанын курамында сөзсүз болуубуз керек деп ойлойм. Эң соңунда ал эми Гүлнар эже, кийинки суроо сиздерге узаткым келип жатат. Мектеп директорунун бирден бир эң чоң маселеси билим берүү, билим жаатын жакшыртуу жана ошол менен эле тарбияга да көз чаптырат эмессиздер. Анан бул энелер мектеби түзүлгөндөн тарта сиздерге да мектеп директорлоруна да мындай бир жол жоболор жеңилип деп, ортодо көпөрө жакындап калса керек ата-энелер менен болгон. Эң туура суроо ошондой болду. Анан агай дагы биз азыр энелер мектеби, ата-энелер сиздер үчүн китеби жөнүндө эле кеп козгоп атабыз да. Агай баягы көрөгөч өзү айтып аткандай 25 жылдык практикасында жазылгандай балдар үчүн дагы агай акыл эмгегинин маданияты деген китеп жазганда, бул балдар үчүн, окуучулар үчүн. Анан биз ушу энелерге эле ата-энелер сиздер үчүн деген китебин ушуну эле киргизбестен биз акыл эмгегинин маданияты дегенди дагы биз муну класстык саат катары киргиздик. Бул окуучулар үчүн. Анан бул жерде эмнени окутат? Бул агай айтат да, муну мектеп жашынан студент да ал эмес, чоң адамдар дагы ушу биз көрдүк чөнтөк китеби катары күнүгө кармап жүргөндөрүнчү. Анан бул кантип ишти жеңил бүтүрөт, убакытты туура бөлүштүрүү, анан кантип жеңил өздөштүрөт, толтурат да бул жерде адам үчүн керектүү. Анан муну үйрөнүп алган окуучу сөзсүз агайдыкындай ийгиликтерге жетишет деп ойлойбуз. Биз ушуну киргизип баштадык, кичинеден өздөштүрүп атышат. Анан эми ал эми мугалимдер үчүн устаттык өнөр деген китеби, бул методика мугалимдер үчүн. Бул үчөөнү бир алып кетсе, мектеп үчүн албетте жеңилдик болот, жанагы жыйынтыктагы агайдыкындай болот деп чоң ишенич менен, чоң максат коюп иш баштап атабыз. Жыйынтык демекчи, ушуга мен бир эки сөз коюп койсом, көпчүлүк айтышы мүмкүн, эне мектебин 25 жыл окутупсуз, эми жыйынтыгы эмне болуп атат депчи, ошо туура эске салдыңыз, рахмат сизге. Мына ушу эне мектебини окутуунун натыйжасында алгач бизде моралдык психологиялык климат үй бүлөдө, мектепте, айылда жакшырды. Баягы зордук, зомбулук деген Кудайга шүгүр жок келсе да, мындай жакшы мааңай, балдар үчүн бактылуу чөйрө түзүлдү. Бул биринчиси. Экинчиси, 250 бала окуган мектебибизден бүгүнкү күндө 75 балабыз медакадемиянын бюджетинде окуп атат. Медакадемиянын бюджетинин 1 жылдык контрагы 50 000 сомдон ашык же азда. Ата-энеге бул канча жардам. Алар контракт төлөш эмес, стипендия алып окуп атат. Мына эне мектебинин жардамы да. Андан дагы бир мисалды айтсам, 67 окуучубуз Америка Кошмо Штаттары, Европа мамлекеттери, Германия, Франция, анан
Турция, Кытай, Россиянын бюджеттик бөлүмдөрүндө окуп, алды уже иштеп атат да. Мынабул эне мектебин анан жыл сайын эң алыскы граница чек ара Тажикстан менен чек арадагы лейлектен республикалык олимпиадада окуучуларыбыз 1-2, 3 орунду алып атат. Бул бардыгы менин кыйындыгымдан эмес, бул бардыгы эне мектебинин мөмөсү. Анткени эне үй бүлө билим берүү процессине тең ата катары катыша баштады да. Дагы бир кызыктуу сиздерге мүмкүн маалымат болор, ЖРТ деген бар. ЖРТнын орточо балы Кыргызстан боюнча 124,3-14 болуп атат. Кудайга шүгүр, биздин мектепте орточо балыбыз 173 балды. Бул Кыргызстан боюнча ошол учурунда министрибиз президентке чейин кабарлады. 160-тан 173 орточо бал бул өтө жакшы, өтө жогорку көрсөткүч да. Эң дагы сүйүнүчтүүсү биздин балдарда биздин окуучуларда босого балдан өтпөй калган окуучу жок. Окуучуларыбыз 100% бюджеттик бөлүмдөргө өтүп, байкасаңыз үй бүлөгө ата-эненин капчыгына канчалык жардам бул жагыдан алганда эң башкысы аларда инсан болуп тарбияланып, анан жакшы мекенчилдик, адамгерчилик, иман, инсандуулукка алып келет. Ушул өңүттөн алып караганда энелер мектеби бул бүгүнкү күнгө эле эмес, келечектеги кыргыз генофондуну түзүүгө таасир берүүчү чоң иштин башталышы деп ойлойм. Ушуларды уккандан кандай гана жетекчи болсо дагы өзүнүн мектебинде, жеринде бир жыйынтык көрсөтсөм экен, бир мектебимде ийгилик болсо экен деп ойлойт да. Анан ушуларды укканда бир иштейин деген, бир жыйынтык көргөзөйүн деген жетекчи сөзсүз мектебинде энелер мектебин киргизип, балдарга акыл эмгегинин тарбиясын үйрөтүп, ал эми мугалимдер өзүлөрү устаттык өнөрдү окуш керек деп ойлойм да. Мына ошол 3 методиканы азыр сиздер алып кетип бара жатырсыздар. 2 жылдын аралыгында ата-энелерге абдан жакшы жыйынтык болуптур. Ал эми окуучулар арасындагы окуусу, тарбиясы кандай жыйынтык көрсөттү? Эми биз мектепте эле мындай жаман эмес мектептердин катарында район боюнча. Манастануудан биринчи. Анан жакшы эле да. Бирок мен мугалимдерге айтып калам да, мына агайдын мектеби 1000 километр алыстыкта. Өзүлөрү айткандай бир жанагы жыйыртыга даярдана турган деле шарты жок, биз болсо шаардын четиндебиз. Аламедин району. Анан ал эми ушундай ийгиликтер жаратып аткан анда агайдын ийгилигин биз менен салыштырганда капли море деп айтам да. Ошон үчүн биз дагы иштешибиз керек экен деп айтам. Анан ошон үчүн окуучулар арасында эми болбой эле мектеп арасында кичине болуп кетет, балдар арасында быйыл мугалимдер байкашты. Энелер мектеби жана АМди киргизгени балдар арасында бир мындай тынчтык болупчу, мектепте байкалат да, балдар мектепке бир мындай жайнап, жакшы келгени сезилип. Анан балдарда дагы ыраазычылыктар болду да, апам мага сабак окума шарт түзүп калды, мага башкача карап калды деп, мына результат. Анан бул эми агайдыкындай жыйынтык сразу эле болуп кетпейт. Билим бир аябай талбай эмгек кылсаң бир 7-8 жылда билинет. Анан буюрса биз жана айткандай чоң максат коюп иш алып баратабыз. Анан буюрса биз дагы талбай эмгек кыла берсек болот деп ойлоп атабыз. Биз дагы агайдыкына жетпесек дагы бир болуп калабыз депчи. Эң сонун ал эми бир кызыктуу айтып коеюн, балдар, кечиресиз, эжейди улап. Жана АМди мен айтпай эле турсам, эже айтып жиберди го, агайда дагы бир эмеси бар деп. Анан эми бул кызыбыздын суроону мен байкап турам, азыр берсе керек деп эле алдын ала айтып атам. Мунун ичинде эмнелер окутулат депчи. Мында эң алгач мугалимди угуп түшүнө билүү методу, китепти окуп түшүнө билүү, эссе, реферат, сочинение жазуу, экзамендерге даярдануу, олимпиадага даярдануу, ЖРТга даярдануу, эстеп калуу, анан англис тили, чет тилдерди оңой тез үйрөнүүнүн жолдору, маселе мисалды математикадан иштөөнүн жолдору, окуганды түшүнүү, карта менен иштөө, түшүнүктөр системасы, мына ушуларга арналган. Анан бул китеп азыр орус тилиге, түрк тилиге которулду эле. Эң жакшы кубанычтуу бир сиздерге кабар, англис тилиге которулуп, электрондук вариантта Лондондон чыкты бул китеп. Мына бул жерде ошо Москвадагы окумуштуулардын пикири турат бул китебибиз жөнүндө. Мына ушул бизде атайын тарбиялык саат, анан кружоктун эсебинен жумасына 1 сааттан өтүлөт. Бул мына бул китептин мазмуну. Муну эгерде
мынчалык акыл эмгегинин маданияты чындыгында эле акылды топтоп иш кылууну дагы үйрөтөт турбайбы? Бул бир гана мектеп окуучуларына эмес, жада калса чоң эле адамдарга керек. Сиз муну дагы жакшы таптыңыз да. Анан жана ата энелерге мынау китепке кошумча кылып дагы китеп бул былтыры чыкты, 2-жыл. Дастархон четиндеги университет. Кыргыз үчүн эң ыйык жер бул дастархон. Анан ошо дастархондун четинде алды кашты өрдө ылдый бир мындай интрига сөздөр сүйлөнбөстөн ата эне балдары менен жок дегенде жумасына 1-2 жолу балдар менен адеп ахлак, иман инсап, билим, улуу инсандар, кесип, келечек, адамгерчилик, конокко баруу адеби, конокту күтүү адеби, кошуналары менен мамиле кылуу, келин болуу, күйөө бала болуу, ишкердик, пешене тер менен акча табып бай болуунун сырлары, берешендик, марттык, илим билимге ынтызарлык жөнүндөгү үй бүлөдө өтүлүүчү дастархон четиндеги сухбаттарды чогултуп туруп ата энелерге колдонмо катары бул китепти жазып койдук. Аты дагы укмушта дастархон четиндеги университет деп аталат. Эң сонун агай. Ал эми бардык нерсенин өзүнүн чени, убакыты болот эмес. Анткени бизге келген убакытта сону элип жыйынтыкталып жаткан чагы, андыктан ошол быйыл ЖРТ чыгаарына саналуу гана күндөр калды. Бардык мектеп бүтүрүүчүлөрү кандай кесип тандасам, кандай кесиптин ээси болсом деген суроолор жаралып жатат. Сиз дагы бир нече жаатта өз маалыматыңызды берип келатсыз, анан бүгүн дагы ошол бүтүрүүчү класстарга бир маалымат берип өтсөңүздөр сунуштап. Туура айтасыз, окуу жылы жыйынтыкталып, ЖРТ анан экзамендер болуп атат. Мен эң алгачкы бүтүрүүчүлөргө айтар элем, жалпы педагогдорго коомубузга, дүйнөгө Кудай тынчтык берсин. Согуш болуп жаткан жерлерде тынчтык орносун. Жаштарга өмүр берип, ооруларга шифа берсин. Ал эми бүтүрүүчүлөрүбүз азыркы күндүн эмес, келечектин кесиптерини байкап, ошолорго даярданып, ошолорго жождорго тапшырса жакшы болот деймин. Анан кайсы гана кесипти албасын, алар ошону Кудай жолуда, элдин ыраазычылыгы үчүн элиме кызмат кылам, ата энеме кызмат кылам деп астейдил окуусуну каалайт элем. Жожго киргенден кийинчи. Анан эң башкысы баягындай адамгерчиликти туу туткан адамдар болсун бүтүрүүчүлөр. Ушуга чакырып келсин. Ыраазычылык билдиребиз. Эң соңку сурообуз болсун. Мен бул жакта туруп эле китептериңизге кызыгып атам. Сизди көрүп турган телекөрүүчүлөр менден да кызыгып атат болуш керек. Кайсы жактан тапса болот? Кайсы жактан ала алышат? Жакшы, биз анда мына бизде Эрлан Жыргалбек уулу деген бар. Мына ошо адамга кайрылса Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, ар бир областта өзү биздин өкүлдөрүбүз бар. Андан кийин китеп дүкөндөрүнө да анча-мынча чыгып атат. Алышса жакшы болот. Бул ар бир үй бүлөдө чындыгында болушу зарыл болгон китептерден деп эсептейм. Ыраазычылык билдиребиз анда келип бергендигиңиздер үчүн. Агай сизге дагы Кудайым буйрса чындыгында эле сиздер айткан энелер мектеби жана башка ушул китептеги бардык программалар ар бир кыргыз үй бүлөсүндө болсун деген тилекти айталык. Дагы сөзүбүздү жыйынтыктайлык. Дагы бир ирет ыраазычылык. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, бүгүн биз энелер мектеби тууралуу кененирээк маалымат бере алдык деген чоң үмүттөбүз. Ал үчүн бизге келген меймандарыбыз болду. Аларды дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, бир нече китептердин автору жана ошондой эле биз сөз кылып өткөн энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапар Мадаминов жана ошондой эле Турсуматов атындагы мектеп директору Мамбет Иманова Гүлнара эжекебиз болду. Жакшылыктын жарчысы болгон Даңкы программасы өз берүүсүн алды карай улантат. Бүгүн биз жалаң гана кызыктардын баардыгы камтылган, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар демекчибиз.